Расул, даярсың бы? Ооба, кетпе? Бизди да кайсалкын күтүп калды. Азыр студияда сонун машыгуу болот деген ойдомун, сенчи? Күрөшөбүзбү? Ооба. Кандайсыңар? Саламатсыздар. Биз даярбыз деп коеюн. Сайсалкын. Баары жакшыбы? Жок. Маанай кандай? Жаман. Эмнеге? Машыгуу башталбады анткени. Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер биргеликте ар бир таңшолордун эфирин алкагында биз машыгууларды өткөрөбүз. Эгер биринчи жолу билип аткан болсоңуз, анда кийинки эфирлерге даяр болуңуздар. Азыр тезинен колунун астындагы спорт кийимдерди же болбосо төшөкчөлөрдү алыңыздар дагы биз менен биргеликте адаттагыдай йога, пилатес спорт түрү менен машыкканга даяр болуңуздар. Бизде каада салт деле болуп калды окшойт. Салт боюнча Айсалкын биздин гурубуз машыгууларды кыймыл аракеттер көрсөтөт. Чоң рахмат. Эгер Расулдай маанаңыз болсо, биз деген эң биринчи ошол маанайды тыштайбыз дагы, жакшы маанай өзүбүзгө алып келебиз дагы. Ар бир клеткабызды күлүп, эң негизгиси дем алуу менен чыгарып, жакшы маанайды дем алуу менен өзүбүзгө алат экенбиз. Эң биринчи ичибизди дагы дем алууда кысабыз, мурдубуздун тешикчелери менен иштейбиз. Демди чыгарып туруп, ичибизди жакшы тартабыз өзүбүзгө. Дем алабыз дагы, дем алууда биз кичине пауза кармап турабыз. Эми колубуз менен кошо койду өйдө көтөрөбүз дагы, кабыргалар менен кичине сыртка чыгаргандай өпкөгө көбүрөөк дем алабыз. Дагы колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, акырындык менен жамбаш линиясын кыймылдатпай, оңго анан солго. Кичине өйдө тартылып, оңго анан солго. Өйдөрөөк. Эң сонун. Колубузду астыга. Артка. Алмаштырабыз. Эми оң колубуз астыга, сол колубуз артка. Мында деген мээбиз иштейт экен, оң колубузду астыга, сол колубузду артка. Баары рефлекс боюнча эле мындай бир жака кетип калат экен колдор. Карап көрүңүз, сол колду астыга, анан оң колду артка. Түшүнүктүү. Окшоштубу? Ага. Эң сонун. Колубузду артка жака тартабыз дагы, оңго анан солго. Дем алуу менен. Өпкөгө көбүрөөк. Дагы. Эң сонун. Дагы. Эми оң жакка экиден сол жакка. Расул бийлейм деди эле. Дагы. Бегимай. Маанай кандай? Маанайбы? Мен бетин көрүм жазылбай эле эчтеке. Колубузду ылдыйраак түшүрөбүз дагы, силкип коебуз. Бул позиция кичине бутубузду алыстатабыз дагы, согончок менен иш жагына, баш бармактарды сырт жагына коет экенбиз. Барбы? Ылдыйраак отурабыз. Бул позицияда баары жакшыбы? Жок. Төшүбүз астыга, тизибизди сырт жакка тартат экенбиз. Ылдыйраак. Дагы ылдыйраак. Чынын айтып атат, Дагы төшүбүз астыга. Колубузду өйдө көтөрөт экенбиз дагы, акыркы ушул позицияда оң бутубузду тартабыз дагы, анан сол жакка. Алмаштырабыз. Өйдө жак. Кайра коебуз дагы, сол жакка. Өйдө жакка, ылдый жакка. Эми оң жакка. Таптакыр катып калганбы? Алмаштырабыз. Көтөрүлөбүз. Оң жакка. Астыга. Тизени сырт жакка. Дагы бир жолу. Расул жылмаябыз. Алмаштырабыз. Алмаштырабыз. Отурабыз.
ылдый жака. Төшүбүздү астыга. Расул ылдыйраак. Оң жака. Бутубузду түздөйбүз. Алмаштырабыз. Жокер позаларым бары. Дагы. Астыга. Бул позицияда калабыз. Анан пружина сымал кыймыл аракет жасабыз, ылдыйраак. Эң сонун. Эми акырындык менен бул позициядан колубузду астыга коебуз да, жардам бербей, кичине согончокту көтөрөбүз. Жамбаш линиясын көп көтөрбөйбүз, бир линияда калат. Дагы. Бутубуз аябай дагыдай иштейт, Дагы. Эң сонун. Эми акырындык менен кичине бири-бирине тартат дагы, согончокту эки жактан көтөрөт экенбиз. Ылдыйраак. Пружина сымал. Акырындык менен көтөрүлөр. Эми баш манжалар астыга. Бутубуз кичине жакшы жылып калды. Ошондуктан булчуңдардын баарын жакшы иштетип туруп, акырындык менен колубуз менен астыга тартабыз. Өйдө көтөрүлөбүз. Расул. Астыга. Дагы. Негизги бул позицияда ылдый жака төшкөндө белибизди түздүп, бүкүрөлбөй тартып алат экенбиз. Дагы. Дагы. Калдык. Эң сонун. Колубузду астыга. Төшүбүздү астыга тартабыз дагы, бүкүрөйбөй акырындык менен бул кыймыл аракетти тартабыз. Дем алабыз. Дагы төш. Төштү астыга. Эң сонун. Колубузду түшүрөбүз. Бул деген позицияда чынжырча сымал кыймыл аракет жасап туруп, пружинаны тартпай, акырындык менен дагы эле төш менен ылдый тартып турат экенбиз. Көбүрөөк статикада, анан дем алган сайын ылдыйраак тартылат экенбиз. Көтөрүлөбүз. Чекибай. Бутубузду бири-бирине жакындаталы. Негизи экранын ар жагынан аябай эле жеңил көрүнөт болуш керек. Балким. Эми планкада, Бүгүн баары жакшы, Жок, жакшы эмес. Программанын баарын биз деген жакшы иштетебиз. Расул кичине кыйнап коюңуз деп кадрдан айтты эле, кадрдын сырткары. Ошондуктан Расул бери жакты карайт экен дагы, планка позициясына өтөбүз, Келиңиздер. Бутубузду ара коебуз. Буттарыбыз жамбаш линиясын бир жагында тартат дагы, колубуздагы ийнибиздин бир линиясын. Акырындык менен чыкана көтөбүз. Анан акырындык менен көтөрүлөбүз. Бул позицияда белибизди ийбейбиз. Өйдө да көтөрө албайбыз жамбаш линиясын, анан акырындык менен көтөрүлөбүз. Дем алганды унутпайбыз. Дагы. Мен отуруп турайчы. Бул көнүгүүнү билмей. Сиз акырындык менен тизеден жасап койсоңуз деле болот. Бирок жамбаш линиясын Мен дагы жасайм. Сиз жасайсыз. Расулдун физикалык даярдыгы жакшы болгон үчүн биз деген бул позицияны планканы жакшылап эле кармап. Эми кичине переход кылбай, кандай десем, бир жактан бир жака обой, бир линияны кармап, акырындык менен ошол линия менен эле көтөрүлүш керек. Бул кичине кыйыныраак. Дагы. Өстүдө калдык. Расул жасап аткандай, негизги бул ылдый жакты карап аткан позициясына өтөбүз. Тизени сырт карай, эгер тизебиз жакшы тартылбай атса, бүгүп деле жамбаш линиясын өйдө көтөрүп койсоңуз болот. Эң сонун. Тизеге өтөбүз. Баары жакшы болсо, акырындык менен бул позициядан кийин оң колубузду астыга тартабыз. Алмаштырабыз.
белибизди кичине чойгон эле кыймыл аракет негизи. Эми буга деген тизебизди кошуп коебуз. Диагоналдан, Дагы. Алмаштырабыз. Эми кичине кыймыл аракетти алмаштырабыз. Артыга тартылабыз. Астыга өткөндө оң колубуз менен сол бутубузду тартабыз. Коебуз, артка тартылабыз. Эми дагы. Артка. Дем алабыз. Дагы. Дагы бир жолу. Эң сонун. Эми бул позициядан кичине капталга өтүп кетебиз, бирок планка ошойдон калат. Астыга алмаштырабыз. Келиңиз. Позицияда. Расул. Петличка астагы машыккысы келип атканга. Жок, ал уже Албетте. алып кетти. Уже болду, мен кеттим деп атат. Алмаштырабыз. Келиңиз. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Бул жакшы позицияда акырындык менен колубузду колтугубуздун ылдый жагына тартып аткандай, капталдап, кабырга жакка дем алабыз. Дагы. Белибиз ичкерет. Өйдө. Дем алабыз. Ийнибизди ылдый түшүрбөйбүз. Дагы акырындык менен бул линияны алмаштырабыз. Келиңиз, мен асты жакта эле кармап коеюн. Бегим ажына. Көтөрүлө эле. Планкадан эле оң колубузду көтөрүп коебуз. Эми астыга. Дем алуу. Дем чыгаруу. Дагы. Эң сонун состав менен чыгатабыз, ошондуктан кичине кыйнап алайын, Дагы. Кечинде жакшы уктаганга. Бул ичине негизи чарчоо ток чогулуп калганбы? Кармап туралы. Татаал болот, бир аз кыймыл аракеттер кыйын болот аба. Планка негизи балким кыйын болушу мүмкүн. Эми жеңилдетели. Намёкту түшүндүм. Татаал. Расул, терган теттер. Эң сонун негизи Расул кичине жылуу кийин алган үчүн тердеп атат. Негизи тердебей эле, баары жакшы. Мага могу эме Арктаган жакты жылуураак аябай. кийиш керекпи деп ойлодум да негизичи. Ушул көнүгү аябай жакты, мен ушинтип жаттырайт. Негизи башталышы жакшы. Анан Бирок негизи деген биз ийнибизди ылдый жакка түшүрүп койбойбуз. Өйдөрөөк тартабыз дагы, чыканак менен өзүбүздү ылдый жактан түртөбүз. Анан колубузду коебуз дагы, акырындык менен жан баш линиясын өйдө көтөрүп коебуз. Баары жакшы болсо колубуз менен кошуп, өйдө тартылып, башыңыздан ылдый колуңузду койсоңуз да болот. Дем алабыз. Дагы. Кыймай жакшы. Жакшы эле кыйнап атасызбы дейсизби? мен силерди көрбөй калат экен деп ойлогом. Раз оператор байкелер жакшы бегимайды тартып, биз экрандан көрүп калып атабыз, Дагы өйдө жактан бегимайдын бели кымчөөлдө, ошондуктан бегимай кишини азыраак жазып атат, Таптакыр. Ошондо мен жакка ташырды деп, Жок, өзүмдү айтып атам да. Өзүмө иштеш керек көбүрөөк. Бул позицияда дагы эле ийнибизди ылдый түшүрбөйбүз, өзүбүз чыканак менен тартып, өйдө көтөрүлөбүз дагы оң жакка. Өйдө. Дагы. Дем алуу. Дагы. Мен алпарычыларды кичине жыргатып коеюн. Бул акыркы көнүгү. Аябай. Чыгып атабыз дейбиз. Өйдө. Эң сонун. Эми ылдый жакка отурабыз дагы. Уктайбыз. Уктабайбыз. Уктайлычы Бул жанакы дем алууну өзүбүзгө алабыз дагы. Азыр кичине кыйналып, дем кысымыбыз кичине балким көтөрүлүп калды. Ошондуктан дем алуу менен кошо өзүбүз айткандай күнүнө эртең менен
дем алуу менен кошо өзүңүзгө позитив тартып, дем чыгаруу менен бүт негативдин баары, жаман ойдун баарын чыгарып койсоңуз болот. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Колубузду өйдүрөк. Дем алабыз дагы, дем менен кошо бүт негативдин баарын чыгарып коебуз. Дем алабыз. Дагы чем чыгарабыз. Ошо менен биз бүгүнкү көнүгүүлөрдү бүтүрүп коелу. Расулдун маанайы көтөрүлдү деп ойлойм. Бегим айы жылмайып атат. Баары жакшы. Билбейм, бүгүн эмнегедир татаал болду мен үчүн. Бегим айы адаттагыдай эле болсо керек. Жок, кичине татаалараак көнүгүүлөр болуп калды бүгүн аябай. Же экөөбүз ушундайбыз да. Жалпоолор бир эфирге чогулуп алганда негизи ушундай да. Жок, негизи деген бул бүгүнкү ден соолугуңар үчүн кош бойлуу бизде алып баруучулар бүгүн жок, ошондуктан кичине татаалдаштырып коеюн дедим да. Бирок баары жакшы, ошондуктан маанайды өзүбүзгө андан ары жакшы болгон үчүн ден соолукту чың алдырып, биз бүтүрүп коелу бүгүнкү күнүлөрдү. Рахмат. Сизге рахмат. Мына ушундай дагчы көрүүчүлөр, келиңиздер. Биз менен биргеликте балким жаңы кошулган, жаңы көргөн телекөрүүчүлөр да болушу мүмкүн. Йога пилатес ар бир таңшылардын эфиринде биз менен биргеликте даяр болуңуздар. Эртең менен төшөкчөлөрдү, спорт кийимдерди кандап койсоңуздар, биз менен бирге 10-15 мүнөт машыксаңыз, мен сизге 100% кепилдик берем. Аябай жеңилдей түшөсүз. Бул аябай эффективдүү спорт түрлөрүнүн бири. Андыктан эң негизгиси ден соолукта болуңуздар. Эфирибизди улантабыз.